Теңир Мусага дагы мындай деди: Исраил уулдарына мындай деп айт: силер Иордан аркылуу Канаан жерине өткөнүңөрдө өзүңөргө баш калкалай турган шаарларды тандап алгыла. Ал шаарга кокусунан киши өлтүрүп алган адам качып кете алгыдай болсун. Силердин ушул шаарларыңар киши өлтүргөн адам жамааттын алдына сотко келгенге чейин өч алуучунун колунан өлүп калбаш үчүн баш калкалай турган шаарлар болот. Баш калкалоо үчүн 6 шаар бергиле. 3 шаарды Иордан суусунун берки өйүсүнөн, 3 шаарды Канаан жеринен бергиле. Ал шаарлар баш калкалай турган шаарлар болсун. Исраил уулдары үчүн да, келгиндер үчүн да, силердин араңарга жер которуп келгендер үчүн да ушул 6 шаар баш калкалай турган шаар болот. Кокусунан киши өлтүрүп алган адам ошол шаарларга качып кетсин. Кимдир бирөөнү темир курал менен уруп өлтүрсө, анда ал киши өлтүргөн адам болуп эсептелет. Киши өлтүргөн адам өлүм жазасына тартылсын. Кимдир бирөөнү таш менен уруп өлтүрсө, анда ал да киши өлтүргөн адам болуп эсептелет. Киши өлтүргөн адам өлүм жазасына тартылсын. Же жыгач курал менен уруп өлтүрсө, ал да киши өлтүргөн адам болуп эсептелет. Киши өлтүргөн адам өлүм жазасына тартылсын. Кан кууган адам киши өлтүргөн адамды өлтүрүп салса болот. Аны жоолуктурары менен эле өлтүрүп салса болот. Кимдир бирөөнү жек көрүп түртүп жиберип, же ага атайы эле бирдеме ыргытып өлтүрсө, же болбосо кастык кылып кол менен уруп өлтүрсө, анда урган адам өлүм жазасына тартылсын. Анткени ал киши өлтүргөн адам. Кан кууган адам киши өлтүргөн адамды жоолуктурары менен эле өлтүрүп салса болот. Эгерде ал аны кастыгы жок эле түртүп алып, же ага эч бир арам ою жок эле бирдеме ыргытып жиберип, же ага тийсе өлтүрө турган ташты көрбөй ыргытып жиберип, кокусунан өлтүрүп алса, бирок ал анын душманы болбосо, ага жамандык каалабаган болсо, анда жамаат киши өлтүргөн адам менен кан кууган адамдын ортосундагы ишти бул мыйзам боюнча карап чыксын. Жамаат кокустан киши өлтүрүп алган адамды кан кууган адамдан куткарып алып, аны баш калкалай турган шаарга кайра жөнөтүшү керек. Ал адам майлоочу май менен майланган башкы ыйык кызмат кылуучу өлгөнгө чейин ошол жерде жашап турсун. Эгерде киши өлтүргөн адам качып барып баш калкалап турган шаардын сыртына чыкса, кан кууган адам аны баш калкалай турган шаардын сыртынан кармап алып, кан үчүн өлтүрүп салса, анда ал кан төккөндүгү үчүн күнөөлүү болбойт. Анткени ал башкы ыйык кызмат кылуучу өлгөнгө чейин баш калкалай турган шаарда жашап турушу керек эле. Киши өлтүргөн адам өзүнүн жерине башкы ыйык кызмат кылуучу өлгөндөн кийин кайтышы керек болчу. Бул силерге, силердин укум тукумуңарга, силер жашаган баардык жерлерде түбөлүккө калган көрсөтмө болсун. Ким киши өлтүрсө, анда киши өлтүргөн адамды күбөлөрдүн сөздөрү боюнча өлтүрүш керек. Бирок өлүмгө өкүм кылыш үчүн бир күбө жетишсиз. Киши өлтүрүп өлүм жазасына өкүм кылынган киши үчүн кун албагыла. Ал өлүм жазасына тартылсын. Баш калкалай турган шаарга качып кеткен кишиден өз жерине кайра кетиш үчүн кун төлөтүп албагыла. Башкы ыйык кызмат кылуучу өлгөнгө чейин ал ошол жерде жашап турсун. Өзүңөр жашаган жерди булгабагыла. Анткени жерди кан булгайт. Кан төккөн кишинин каны төгүлмөйүнчө жер төгүлгөн кандан тазаланбайт. Өзүңөр жашап жаткан жерди булгабашыңар керек. Анткени мен силердин араңарда жашап жатам. Исраил уулдарынын арасында жашап жаткан Теңир менмин. 36 бөлүм. Гилаттын уулдарынан тараган уруулардын башчылары: Гилат Махирдин Махир Менашенин уулу. Бул уруу Жусуптун уулдарынан тараган уруулардын бири. Мусанын жана Исраил уулдарынын уруу башчылары болгон төрөлөрдүн алдына келип мындай дешти: Теңир Исраил уулдарына өкчөмө таш ыргытып, жер бөлүштүрүп берүүнү биздин мырзабызга буйруган. Теңир биздин бир тууганыбыз Салапаттын үлүшүн анын кыздарына берүүнү да биздин мырзабызга буйрук кылган. Эгерде алар Исраил уулдарынын башка уруусундагы уулдарынын аялдары болуп калса, анда алардын үлүшү биздин ата-бабалардын үлүшүнөн алынып, алар келин болуп барган урууга кошулуп берилет. Өкчөмө таш боюнча алган үлүшүбүз да аларга берилет. Атүгүл Исраил уулдары юбилей жылын өткөргөндө да алардын үлүшү алар келин болуп барган урууга кошулуп, ата-бабаларыбыздын урууларынын үлүшүнөн алардын үлүшү бөлүнүп алынат. Ошондо Муса Исраил уулдарына Теңирдин сөзү боюнча мындай деп буйрук берди: Жусуптун уулдарынан тараган уруулар туура айтып жатышат. Теңир Салапаттын кыздары жөнүндө мындай осуят кылат: алар өздөрүнө жаккан адамга күйөөгө чыгышсын, бирок алар өз атасынын уруусундагыларга гана чыгышсын. Анткени Исраил уулдарынын үлүшү уруудан урууга өтпөшү керек. Исраилдин ар бир уруусу өз ата-бабасынын урууларынын үлүшүнө гана байлануу болушу керек. Исраил уулдарынын урууларынын үлүштөрүн мурастай турган кыз өз атасынын уруусундагы адамга турмушка чыксын. Анткени Исраил уулдары өз ата-бабаларынын үлүштөрүн мурастап калышы керек. Үлүш бир уруудан экинчи урууга өтпөсүн. Анткени Исраил уулдарынын ар бир уруусу өз үлүштөрүнө байлануу болушу керек. Теңир Мусага кандай буйруган болсо, Салапаттын кыздары так ошондой кылышты.
Салапаттын кыздары Махла, Тирса, Хогла, Милка жана Ноя атасынын бир туугандарынын уулдарына күйөөгө чыгышты. Алар Жусуптун уулу Менашеден тараган уруунун уулдарына турмушка чыгышты. Ошентип алардын үлүшү аталарынын уруусунда калды. Теңир Муса аркылуу Исраил уулдарына Жерихонун каршысындагы Иордан боюндагы Маап түздүгүндө берген осуяттары менен көрсөтмөлөрү ушулар.